Ардактуу коноктор, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен ар тараптуу таланттуу, элге белгилүү болгон үй бүлө Аваз Акимов жана Айдана Деканын үйүнө келип отурабыз. Коноктор, бүгүн буйруса Аваз Акимов бир күндү кандай өткөзөт жана эмнелерди кылат бирге көрсөк болот. Микрофонду эми мен Аваз Акимовго берейин. Кандай болот, эмне кылат, бардыгын чогуу көрөбүз. Бүгүн бизде 2-3 гана жумуш бар. Азыр үй убагы болгондуктан өтө насыршындуу күн эмес. Бирок ошол 2-3 жумуш менен мен менен чогуу барып келиңиздер. Күлүштөрүбүздү алайын. Телефонду алайлы. Саат, тойдун сааты. Концерттин сааты. Келинчегим дагы азыр жумуштар менен бир жак кеткен. Ошондуктан өзүм эшикти жаап кете берем. Бул үйгө көчүп келгениме 5-жыл болуп баратат. Негизи мен таң калып атам, убакыт өткөн сайын, жаш өткөн сайын көп эч нерсе алмаштырбаганга үйрөнө баштайт экенсиң. Мен мурда машинаны деле, үйдү деле ашып кетсе бир 2-3 жыл эле жашачубуз. Анан кийин алмаштырганга аракет кылып берчүбүз. Азыр болсо жаш өтүп баратат, ошойт. Узагыраак жашап атабыз дегендей. Бул жак менин парковкам. Жактан атайын. Парковканын ичинен дагы парковка алып алганбыз. Кара жоргом турган экен, таң көрө. Кел отургула. Барыбыз кеттик. Биз кеттик, азыр болсо киного тартылабызбы, ошол жөнүндө сүйлөшүп баратабыз. Негизи мени кинодон кандай көрөсүздөр, ошонун оюңуздарды айтып койсоңуздар я. Киного мен 2012-13 беле бир кино тартылгам. Жигитим Аяз ата деген. Көргөндөр болсо комментарий жазып койгула. Анан азыр болсо чынында жакшы идеялар болуп атат. Үй бүлөлүк тасмалар боюнча. Эгерде кандай кино жарашат болсо жаза кетиңиздер бизге, Айдын экөөбүзгө, анан балким бир дагы башка үй бүлөлүү актерлорго дагы, актерлор менен да чогулуп ойноп калабызбы дегендей. Эгерде сценарий, идеялар болсо айта бериңиздер. Бир кинодон өзүбүздү сынап көрөлү. Аз болсо эшиги сыгы экен, нормально. Алтынбек Соров деген досубуздун студиясына кетип баратабыз. Азыр Семой өтүп кетти. Семаны таанысызбы? Тетиги машина. Жолдон Семой экен машинасын негизи көп көрөм да. Анан бүгүн кармап алдык. Постоянно кол көтөрөм, ичин капкараңгы болуп, вообще карабай кетип калат. Иштериңиз жакшыбы аке? Жакшы, Кудай шүгүр. Мен аябай таң калдым мында күнүн ушундай аптаптуу сыйында бар элдин сыйында немен ичинде кемпир коюп мен ойлодум бул жака коет окшойт. Жок, кел көрүп эле сразу эле учурашып коелу дедик аке. Анан сиздердин 90-60-90 деген ырыгыңыздарды ырдаганбыз. Ооба. Ага да чоң рахмат. Ушундай керемет ырларды чыгарып койгон биздин акелерибизге. Негизи Аваз, сен жөнүндө айта турган болсом, сенде сонун адамдык касиеттер бар да. Баягы адамдык касиеттен түшүнөсүң да. Бир калыпта жүргөн, кичпейин, жакшы мындай. Жакшы адамдык касиеттерге бай адамсың да. Анан чыгармачыл жактан аябай сонун жумуштарыңды аябай баалайм. Заманбап, жакшы, элге мындай жагымдуу ырларды тартуулап жатасың. Биз кубанычтабыз. Рахмат аке. Негизи Семой аке мага бир жакшы өзүнүн, мен жаңы үйлөнгөндө жакшы сөзүн айтканда, Аваз чыгармачылыкта түбөлүк жүрө албайсың, бирок жаңы жумуштарды баштап кой, сөзсүз бизнес кылып кой деп. Ошол сөзүңүз дагы деле кулагымда, бирок баштай элекмин. Ал өзүмө болот, Кудай буйрса убакыт келет. Рахмат аке. Макуланда, сизге да рахмат. Көрүшкөнчө. Азыр достор, мен болсо биздин концертибиздин почти 90% ырын жазган биздин сүйүктүү студия иштеткен Алтынбек Соровго келдик. Басыңыздар.
Assalamu алейкум. Кандайсың? Сен прямой эфирдесиң. Кандайсың? Жакшы, ден соолук. Келиңиздер, тааныштырып коелу немесе. Ассаламу алейкум. Аваздын YouTube каналынын катталуучулары. Комментарий жазыңыздар берсиңер. Ар бир 4-нчу комментарийге белектей берем. Ыр жаздыргысы келгендер, Алтынбекке кайрылып бересиздер. Качество боюнча ырдын майын чыгарат жөн эле. Эми элдин баары эле билет Алтынбекти. Баягы билбегендерге айтып кетейин деп атам да. Азыр бүгүн сиздер үчүн бизде көптөн бери жазылып, бирок запись боло элек ыр бар болчу. Ошол чыгарманы мен азыр запись кылам. Биз менен бирге болуңуздар. Жоготуп албасым үчүн жүрөккө таккан тумарсың. Колумду жайып сурансам, кабыл болгон дубамсың. Сезимиң аспан тиреген, мен үчүн бит мунарсың. Көлөккө түшүп күн тосуп, мен үчүн өскөн чынарсың. Жаным, сен менин жарым, жүрөгүмдүн жарыгы. Жаным, сен менин түгөйүм, махаббатымсың багым. Жаным, мен сенин тирегиң, жүрөгүң боломун ардайым. Жанымда болчу дайым. Жапчаң ырдык буюрса угаласыздар. Азыр болсо буюрса записибизди бүтүрөбүз. Андан кийин дальше биздин тойлорубузга кетебиз. Хей! Мен үчүн өскөн чынарсың. Жаным, сен менин Студиядан чыгып, элибиздин жакшылыгына келип калдык. Бүгүн үйлөнүү той экен. Азыр 2 жаш нурдап беребиз. Ал эми 2 жаш бактылуу болсун. Тойлор тойлансын. Албетте жалгыз эмес, жанымда келинчегим Айдана Дека менен. Кеттик анда эмесе. Тамада Таңатар Акматов, өзүмдүн жакшы көргөн иним. Таңатар менен көп иштешебиз. Кандай болуп атат той? Сон өзүңөр. Жакшы. Бул кишилер мындай, ушул кишилер менен суктанам да мен. Бир карасаң көлдө, бир карасаң Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып жүрөт, чет өлкөдө жүрөт, тойдо жүрөт. Мындай үй бүлө десе үй бүлө, чыгармачыл десе чыгармачыл, бардык жагынан төп келесиңер да. Сен да кем калышпайсың. Үлгү алам сиздерденчи. Рахмат. Үлгү алам. Сон, хош келиңиз. Азыр болсо буюрса бул жакта антрак ачабызбы? Ооба, антрак астында бир жай ырдап туруп, анан баштап кетиш керек да. 2 жаш неме? Дастан Нурдана деген 2 жаш. Тойлор бар. Дастан көлдөн болот, Нурдана кара көлдөн болот. Кайын журт экен да. Болду. Келиңиз. Азыр ырдайбыз буюрса. Биринчи жай ырдайт экенбиз. Андан кийин антрак баштайт экенбиз. Жок рахмат. Урматтуу меймандар, кандактуу айымдарыңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Эми биз жогоруда айткандай, ар бир жамааттан бирден гана аксакалды сакта түрдө чакыралы. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Урматтуу 2 жаш, бүгүнкү тоюңуздар куттуу болсун. Ар дайым ушул жакшылыгыңыздарда, ушулдай көптөгөн коноктор менен бирге тосуңуздар, бактылуу болуңуздар, карамашкан болуңуздар түбөлүктүү болсун. Азыркы чыгарманы экөөңүздөрдүн арзуңуздар өчпөсүн деген ниетте арзу деген чыгарманы аткарып берели. Сиздер болсо биз менен чогурдаган чогуруңуздар. Toyunuzlar kutlu olsun, 2 yaş. Töölükö birge bolsun. Bul çıkarmаны чогурдасак жагышат. Sizler için. Ой бөлүп карайм жүзүңдөн сымбат, ойнок көз курбум карашың кымбат. Сагыныч эзет сарууру кылып, өзгөчөм деймин башкадан ылгап. Корду жүрөк ок болуп тийген, көзүңдөн сенин жалыңдап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, бирок сенден башканы сүйбөйм. Сагындым сени үлбүрөп турган, мажүрүм болуп сүйүмдү ырда.
arzıdı egen ha birok senden başkanı süybüm Hordu жүрөк ok bolup tegen gözüңдөн senin жалыңдап күйгөн канча жан мага арзыды экен ha birok senden başkanı süybüm Adam aytчылы, балам 50 жашından кийин көрөсүң деп. Seni 30'unda görüyorum. Буюрса. Buyursa da çok nefse görsün. Негизи кол сураганда аябай көп сөздөр болдум да, мында өтө атпеш керек экен. Мен сени аябай колумда багып чоңойтом, аябай мен сени көтөргөлөп жүрөм деп көтөрүп башыман чыгып кеткен байкай калдым да. Ошол боюнча башыман түшпөйт. 50 жашка жаштакай эмелеп көргүзөм. O bizi tanıdığında жақсы үлгілі деп шақырды да өкөз урушуп кетпейлик бұл жерде сирий болуш. Зекте телефон бар дейм анда. Ошол телефонду алып чыгабыз. Ушул салат. Биз тойлордон эле тамактан алабыз. Бир той бар алма жеп, бир той бар тамак жеп алабыз болсо. Bir ayda var gözlerimi köp jigitler baylanar men jakından ölgüm gelet jaygana sen değil şaraylana Gönlüne çaktın, elke darı çaktın Yüreğimde sen beni Не стесняйтесь, присаживайтесь, занимайте свои места. Тойлордон кийин биздин өкүл кызыбыз Океананын туулган күнүнө келдик. Бул жакта өзгөчө баягы столдорго жазып койдук аттарыбызды. Бул жакта өзгөчө экен. Сүрөттөр менен сиздерге көргөзүп коеюн мына. Биздин стол, биринчи стол экен. Мен, Айдана, Канат байке мына. Баардыгы сүрөттөр менен экен. Сон идея. Булар негизи өтө креативдүү жаштар. Өкүл балам менен өкүл кызыма браво дейбиз. Молодцы. Как раз за объекттен эми келдим, кечиресиз. Так, бисмилла. Биз бүтүп калдык. Бүтүп калдыңыздар. Туугандар, буюрса бүгүн бизде Аваз Акимов, өзүбүздүн байкебиз, акабыз болду конокто. Кандай күн болду? Кандай айтор Аваз Акимовдун бир күнү кандай өтөт? Кызыктуу болгон болсо комментарийга жаза кетиңиз. Ооба. Сиз үчүн кандай болду? Мен үчүн өзгөчө болду. Эми баягы ар бир кадамыңда камера жүрсө бир башкача сезимдер болот экен. Кино тартып жүргөндөй эле. Ошондуктан мен бир күндүк биринчи сериалды коет го. Ушу менен аяктады. Абдан сонун күн болду. Болушунча көргөзгөнгө аракет кылдык. Кудай буйруса күзүндө мындан дагы көп иштер, көп жумуштар болот. Ошол кезде да сиздер менен сөзсүз дагы бир күндүк серияны тартабыз. Андыктан биз менен болгоңуздарга чоң рахмат. Калуу тилектериңиздерди, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийга жазып кетиңиздер. Сиздерге болсо чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кийинкисине объектке кетпейбиз. Чоң болобуз, Чоң болобуз.